Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Ошентип күздүн октябрь айы да соңуна чыгып, ноябрь айы келип калды. Биз болсо эт сүрсүтүп баштадык. Көпчүлүк адамдар чалышып качан баштайбыз деп сурашып жатты эле. Мынакей эт сүрсүтүүнү баштадык. Бул жерде эки койдун эти сүрсүп жатат. Эки чоң койдун. Байкасаңыздар, быйыл кичине бир аз өзгөчөлүк кылып, унутта калып бараткан ата бабанын жөрөлгөсүн колдоп, койлорду куйкулап сойдук. Куйкум, сүрсүгөн, эт жейм дегендер болсоңуздар, могундай эттер сүрсүп жатат буюрса. Жакынкы күндөрү сатыкка чыгат. Андыктан алдын ала буйрутма берсеңиздер болот. Жаңы көрүп жаткан көрүүчүлөргө дарегибиз Сокулук айылы борборунда. Байланыш телефонду каналдын описаниясына жазылып турат. Ошо телефон аркылуу чалып байланышсаңыздар болот. Бааларын айта турган болсок, баалар туугандар эттин сүрсүгөнүнө жараша болот. Анткени сүрсүгөн эт менен жаңы союлган эттин айырмасы салмагында бир топ айырым болуп калат. Андыктан канчалык сүрсүгөн сайын эт салмагын жогото берет. Ошого жараша баасы дагы жогорулай берет. Ошону туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Көпчүлүк сурап атат, сүрсүгөн эт деген кандай болот деп. Чындыгында көпчүлүк адамдар бул сүрсүгөн этти билбей калышыптыр. Өзгөчө могу жаш муундар, айыл жергесиндеги чоңоюп өскөн адамдар билет сүрсүгөн эт эмне экенин, даамы кандай болорун. Эми жаштарга айта турган болсок, сүрсүгөн эт деген ушундай болот. Мунун даамы өзгөчө, даамдуу, жесеңө кубаттуу болот. Бурда музаткычтар, тоңдургучтар жокто. Апаларыбыз, чоң энелерибиз этти ар дайым сүрсүтүшчү. Сүрсүтүүнүн ар кандай ыкмалары бар. Андыктан биз ушундай ыкмасы менен сүрсүтөбүз. Бүт берде 12 жилиги коюн куймулчана чейин карчыгалары сүрсүп атат. Андыктан туугандар, сүрсүгөн эт жейм дегендер болсо, байланышка чыга бересиздер. Жакында буюрса сүрсүгөн уйдун, жылкынын, топостун, сүрсүгөн чучуктар дагы дайындап баштайбыз.